Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен Иса Машаяктын кереметтери аттуу насаат сөздөрдүн топтомун улантабыз. Өткөн насаат сөздө биз Исанын көлдөгү катуу шамалды токтоткондугу жөнүндөгү кереметти караганбыз. Эгерде сиз аны көрө элек болсоңуз, бул видеонун аягындагы шилтеме аркылуу көрсөңүз болот. Бүгүн болсо биз Исанын Гадара аймагындагы жин оорулуу адамды айыктырышы жөнүндөгү кереметти карайбыз. Бир эле эмес, көптөгөн жиндер ичине кирип кеткен адамды айыктырышы. Ошол адамдын ичинен көптөгөн жиндерди кууп чыгарышы жөнүндөгү кереметти карайбыз. Бул окуя 3 жакшы кабар китептеринде тең жазылган. Жана биз убактыбызды үнөмдөө үчүн алардын бирөөнү гана карайбыз. Ал эми сиздер кааласаңыздар толуктоо үчүн бул шилтемелерди дагы карап чыксаңыздар болот. Биз сиздер менен бул окуяны, тагыраак айтканда бул кереметтүү окуяны Лука жазган жакшы кабардан карайбыз. Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүм 26 аяттан 39-га чейинки аяттарды бирге окуйлу. Ошентип алар Галилеянын маңдайында жайгашкан Гадара аймагына сүзүп келишти. Иса жээкке чыкканда, шаардан аны көптөн бери жин оорусу менен ооруган бир адам тосуп чыкты. Ал кийим кийчү эмес, үйдө жашабай мүрзөлөрдө күн өткөрчү. Ал Исаны көргөндө кыйкырып жиберди да, анын алдына жыгылып, катуу үн менен: "Иса, бардыгынан жогору тургандан уулу, менде эмнең бар? Суранам, мени кыйнай көрбө" деди. Анткени Иса жинге бул кишиден чык деп буйрук берген эле. Себеби ал бул кишини көптөн бери кыйнап жүргөн. Чынжыр менен байлап, кишендеп кайтарганга болбой, ал кишенди талкалап салчу. Жин аны ээн талага айдап барчу. Иса андан: "Атың ким?" деп сурады. "Түмөн" деди ал. Анткени анын ичине көп жин кирген эле. Алар Исадан: "Бизди түпсүздүккө түшүрө көрбө" деп өтүнүштү. Ошол жерде тоонун боорунда чочколор жайылып жүргөн эле. Жиндер Исадан алардын ичине кирүүгө уруксат берүүсүн өтүнүштү. Иса аларга уруксат берди. Ошондо жиндер адамдын ичинен чыгып чочколордун ичине киришти. Чочколор көлдү карай бет алып, тик жардан кулап чөгүп өлүштү. Муну көрүп турган чочко кайтаруучулар качып жөнөштү. Алар шаарларга жана айыл кыштакларга барып, болгон окуяны айтып беришти. Эмне болгонун көрүү үчүн уккандар Исага келишти. Алар ичинен жиндери чыккан кишинин акыл эсине келип, кийим кийип Исанын алдында отурганын көрүп, коркуп кетишти. Окуяны көргөндөр болсо, аларга жин оорулуунун кантип айыкканын айтып беришти. Ошондо Гадара аймагынан келген бүт эл Исадан: "Бизден кет" деп өтүндү, анткени аларды чоң коркунуч баскан эле. Иса кайыкка түшүп кетип калды. Жиндерден кутулган адам Исадан: "Сени менен бирге жүрөйүн" деп суранды. Бирок Исага: "Үйүңө бар, Кудайдын сага эмне кылганын айтып бер" деп аны кетирип жиберди. Ал киши шаарларды кыдырып, Исанын эмне кылганын айтып жүрдү. Бул үзүндүдөн көптөгөн жылдардан бери жин оорусу менен ооруган адам жөнүндө көрдүк. Жин ал адамды абдан кыйначу экен. Адамдар бул жин оорулуу адамды чынжыр менен байлап коюшса дагы, ал бошонуп кетчү экен. Демек, бул деген сөз ал адам өзү эмес, анын ичиндеги жиндер канчалык күчтүү болгондугун билдирет. Ал кийим кийчү эмес, жылаңач жүрчү экен жана ал үйдө эмес, мүрзөлөрдө күн өткөрүп, мүрзөлөрдө жашачу экен. Бардыгынан кызыктуусу, бул жин Исаны таанып: "Иса, бардыгынан жогору тургандын уулу, менде эмнең бар? Суранам, мени кыйнай көрбө" деп кайрылган. Эмне үчүн? Анткени Иса ал жинге бул кишиден чык деп буйрук берген эле. Демек, жин Исаны тааныйт жана анын буйругуна, анын бийлигине
баш ийет. Дагы бир кызыктуу нерсе, ал жиндин же жиндердин аты, ысымы болот экен. Анткени Иса андан "Сенин атың ким?" деп сураганда, ал "Түмөн" деп жооп берген. Ал эми түмөн деген сөз ошол учурда Рим аскерлери үчүн колдонулган сөз. 5-6 миңдей аскерди билдирген сөз. Дагы башка маалыматтар боюнча бул сөз, түмөн деген сөз 100 миң же андан да көп, миллион деген маанини дагы билдирген экен. Демек, жиндер булар шайтандын периштелери. Булар шайтан сыяктуу кулаган периштелер. Бул тууралуу кийинчерээк өзүнчө дагы теманы карайбыз. Ал эми бул адамдын ичинде бир эле жин эмес, түмөндөгөн жиндер кирип алышкан экен. Мына ошондуктан аны эч ким чынжырлап дагы кармай алышкан эмес. Аны чынжырлап байлап коюшса дагы ал бошонуп кеткен. Бул жиндер Исадан бизди түпсүздүккө, башкача айтканда тозокко түшүрө андан көрө бизди чочколордун ичине кирүүгө уруксат бер деп өтүнүшкөн. Ушул сөздөрдү Матай жазган Жакшы кабар 8-бөлүм 29-аяттан окуп берейин. Анан алар: "Кудайдын уулу, бизде эмне ишиң бар? Сен бизди белгиленген убакыт келе электе эле кыйнаганы келдиңби?" деп кыйкыра башташты. Демек, Исанын жиндердин үстүнөн болгон бийлиги бар. Анын жиндерди соттой турган убагы жана бийлиги бар экенин көрө алдык. Жиндер Исанын бийлигине баш ийишет. Ошентип, Исанын буйругу менен, Исанын уруксаты менен бул адамдын ичинен түмөндөгөн жиндер ичинен чыгып, чочколордун ичине киришти. Чочколор болсо көлдү карай бет алып, тик жардан кулап чөгүп өлүштү. Жыйынтыгында түмөндөгөн жиндерден бошонгон адам акыл эсине келип, кийим кийип, ал мурда жылаңач жүрчү, кийим кийип Исанын алдында отурду. Ал Исадан "Сени менен бирге жүрөйүнчү" деп суранды. Бирок Иса ага эмне деп жооп берди? "Үйүңө бар, Кудайдын сага эмне кылганын айтып бер" деп аны кетирип жиберди. Ал киши болсо шаарларды кыдырып, Исанын эмне кылганын, кандай керемет көрсөткөнүн, Кудай ага кандай ырайым кылганын айтып жүрдү дейт. Демек, Иса бул кереметти эмне үчүн жасаган? Өзүнүн ушундай укмуш адам, өзгөчө пайгамбар экенин көрсөтүш үчүнбү? Жок. Ал жин ооруларды айыктырыш үчүн жана ошондой эле анын жиндердин үстүнөн бир эле жиндин эмес, бир нече түмөндөгөн жиндердин, жин шайтандардын үстүнөн болгон бийлиги бар экендигин көрсөтүш үчүн. Жиндер ага анын бийлигине баш ийерин көрсөтүш үчүн жасаган. Азыр сизди кандайдыр бир кара күчтөр коркутуп, же кандайдыр бир кара күчтөр сизге таасирин тийгизип жаткан жокпу? Эгерде азыр сизди кандайдыр бир кара күчтөр коркутуп жаткан болсо, же кандайдыр бир кара күчтөрдүн таасири астында калган болсоңуз, анда Исага кайрылыңыз. Жиндердин үстүнөн Исанын гана чексиз бийлиги бар. Ал гана эркиндикке чыгара алат. Исанын кийинки кереметинен көрүшкөнчө, Кудайдын тынчтыгы, ырайымы жана боорукердиги сиздер менен болсун. Амин.